Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, угулуп атабы? Бүгүнкү күндө саламаттык сактоо министрлигин караган атат. Бул эми кыргыз журтчулугу боюнча, кыргыз эли боюнча оптимизацияда бүт республика боюнча абдан чоң иштер жасаган. Бул бир. Экинчиден, республиканын ичиндеги ошо больницалар менен поликлиникаларды кошкон. Ошондой эле могу оорлуу пандемия боюнча бир топ жакшы иштер жасап, Турция, Россия, Кытайдан бери кыдырып келген. Ушуну урматтуу депутаттар, ортодон туруп алып эле интригалар башталып, бирдеме кылып атат. Жакшы иштеп аткан кишини жөн коюш керек болуп атат да. Көрөлү, убакыт келсин. Ортодон эле кыйшаңдатканда болбойт. Мен айтат элем, мына жерде жанакы уулу коргошун деп айтып атат, аны ичкиле деген жок ал. Бул элдин лечениясы, элдик лечение илгеритен бери Манастан бери келаткан. Каныкей Манаска берген бул эмени ичип денеси чыңалсын деп. Мына ушундай жакшы ойлорду жасап келаткан кишилерге тескери иш жасап аткандарды мен көрө албайт элем да. Ушуну жолдош төрага түздөп айтып, түшүндүрүп айтып койсоңор жакшы болот эле. Себеби бүгүнкү күндө шаардын ичиндеги бир топторду кошуп атат. Кошкон врачтарга, башкаларга жакпай атат. Кээ жерлерден кемчилик кетип атат. Бирок кемчилик кеткен менен основном көпчүлүк маселелер боюнча абдан чоң ийгиликтерге, жакшылыктарга жетип атат. Урматтуу 120 депутат, ушуну тынчтап карап, өзүңүздөр дагы колдоп коюңарды суранат элем. Рахмат.